Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Эфирде эл сурасын берүүсү. Бүгүн биздин эл сурасын берүүсүнүн коноктору менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Айтматов райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Райымбекова Элмира Турашевна жана аталган башкармалыктын үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн башчысы Асанбеков Таалай Асанбекович. Студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде ошо социалдык камсыздоо багытында суроолоруңуздар болсо, биздин экранга жазылган WhatsApp номерине байланышка чыгып суроолорду берсеңиздер болот. Биздин алгачкы эле сурообуз ушу азыркы учурда айыл жергесинде ошо карапайым калк арасында эң негизги баягы бериле турган суроо бул жөлөк пул болуш керек. Айтсаңыз, кандай үй бүлөлөр жөлөк пул ала алышат? Ошодон баштасак. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү теле берүүгө катышуучулар. Биринчиден мен ушу мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө бир аз качалык маалымат берип өтсөм. Мамлекеттик жөлөк пулдардын өзүнүн түрлөрү болот. Биринчиси бул үй бүлөгө берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу, татаалдык жөлөк пул жана убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча баракчасы менен берилген кош бойлуулук жөнүндөгү жөлөк пул, сүйүнчү пул деген жөлөк пулдар бар да. Бүгүнкү күндө элдин көйгөйү болуп турган эле ушул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу аябай көйгөйлүү маселени туудуруп турат. Себеби дегенде бул жөлөк пулду эсептөөдө ар кандай кирешелерди кошо эсептешип, эгер ошо кирешелер үй бүлөлүк ар бир жанга 1000 сомдон ашып кетип турган болсо, анда үй бүлөгө жөлөк пул берилбейт. Ошол себептен бул үй бүлөлөр аябай нааразы болушуп, көп суроолорду туудуруп турат. Бирок биз аткаруучу органбыз, ушу берилген мыйзамдардын негизинде биздин кызматкерлер иш алып барып турат. Бул кирешелерди толук эсептешип, ошол үй бүлөлүк ар бир жаранга 1000 сомдон ашып кете турган болсо, ал үй бүлөлөргө жөлөк пул чегерилбейт. Бүгүнкү күндө жөлөк пулдун өлчөмү ар бир балага 1200 сомдон төлөнөт. Буга чейин ошо биз пенсияларды мамлекет тарабынан көбөйтүлүп келет. Ал эми жөлөк пулдордун өлчөмү көбөйдүбү? Жөлөк пулдун өлчөмү 2022-жылы 1-январында 200% чейин көбөйгөн. Бүгүнкү күндө дагы каралып жатат, бирок азыркы убакта көбөйүү немеси айтыла элек. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде ошо жөлөк пулдар деги эле социалдык камсыздоо багытында суроолоруңуздар болсо, биздин экранга жазылган WhatsApp номерине байланышка чыгып суроолорду берсеңиздер болот. Айтсаңыз, биздин теле көрүүчүлөр тарабынан берилген суроолордун дагы бири ушу 3-топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз ушу акчалай жардам алыша алабы? Бул 2010-жылы өкмөттүн токтому чыккан. Ошол токтомдо көрсөтүлгөндөй 3-топтогу майыптуулугу бар адамдардын бардыгы акчалай жардамдарды алып салды. Буга 2010-жылга чейин ар кандай жардамдар алышкан, алар жеңилдиктин ордуна. 2010-жылдан баштап алар андай жеңилдиктерден алынып салынган. Демек, биринчи, экинчи топтогу гана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга берилет акча, Ооба. Жакшы. Ал эми ушул жолдомолор боюнча сиздер тараптан берилеби? Ошо кимдерге берилет, кайсы учурда берилет? Жолдомолор булар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга берилет. Ошондой эле биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга 20 күндүк эсебиндеги жолдомолор берилет. Экинчи топтогу адамга 10 күн эсебиндеги, 3-чү топтогу адамдарга 5 күн эсебиндеги жолдомолор берилет. Бул жолдомолор 5 жылда бир жолу берилет. 5 жылда берилет. Рахмат, биздин байланышка чыккан теле көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Мен эки балама мыйам да пособие албайм деле да. Ооба. Анан эми атасы жок деген эме алам да. Ошо көбөйүп атабы же көбөйгөндөй жокпу? Мен жаңы эле айтып кеткендей 2022-жылы көбөйгөн. Рахмат сизге, сурооңузга түшүндүк. 2022-жылы көбөйгөн. Мурун буга чейин 1000 сом алса, азыр 2022-жылы 1-январдан баштап ар бир баласына 3000 сом өлчөмүндө алышат.
3 миң сом, э? Бул баягы жөлөк пулдан тышкарыбы? Бул жөлөк пулдан тышкары. Жана атасы жок деген. Багуучусунун бир өзүнөн айрылганына. Рахмат. Дагы бир телегөрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Сурооңузду берсеңиз. Сыналгыдан алысыраак турсаңыз, урматтуу телегөрүүчү. Сурооңуз болсо берсеңиз. Ооба. Мен бирөө жөнүндө билейин менен да. Сыналгыдан алысыраак турасызбы? Сыналгыдан алысыраак турсаңыз жаңыратат. Алып турдум уже. Сурооңуз болсо. Бир келин бар, экинчи группада 3 баласы, 3 кызы бар, квартирада турат. Болгону группада болгон үчүн 3 миң алат, балдарына 3600 алат. 6600. 3 миңдик квартирага төлөйт, 3600 менен эптеп окат кылат. Эмне үчүн ушуларга мындай окчу эле эме кылбай, эме териштиришпейт? Суроо түшүнүктүү. Түшүндүм. Булар Түшүнүктүү, рахмат. Булар пенсиясы 3 миң сом алат экен. Андан тышкары балдарына 3600 сом 3 баласына алат, жөлөк болуп атат да. Биз жактан берилип аткан мыйзам чегиндеги пособиялардын баарын алып атат. Бул мыйзам чегинде төлөнүп аткан. Ооба. Анан эми квартирага мындай андай расчеттор жазалбайт да бизде. Каралбайт, э? Каралбайт. Бизде дагы бир телегөрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы, биз Таластан чыгып атык да. Ооба. Менин кызым 2 кызы бар да, жолдошу кайтыш болду. Ооба. Анан бул кандай пособияны болсо токтотуп койду. Анан пенсияга кандай неме болуш керек? Пенсия канча берет буларга? Суроо түшүнүктүү. Сиз 3 баласына жана атасы жоктугуна байланыштуу 3 миң сомдон ар бир баласына жөлөк пул чегелип социалдык жөлөк пул төлөнөт да, ар бир баласына ошондо 9 миң сом берилиш керек. Адан тышкары жанагындай кирешесин эсептеп көрөт. Бизден алып аткан социалдык жөлөк пулдар кирешеге кирбейт. Адан тышкары жер үлүштөрү болсо, же бир жерде иштей турган болсо, ошо кирешелердин баарын эсептеп көрүп, эгер 1000 сомдон ашпай турган болсо, анда буга жөлөк пулда чегерүүгө болот. Болот, э? Дагы бир телегөрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңуз болсо берсеңиз. Мен Таластан чыгып атып, мен кызым Таласта жашайт. Күйөөсү Орукчанда, Бишкекке барып көрүнүп турат. Мүмкүнчүлүгү чектелген бир кызы бар. Кулагы укпайт, анан сүйлөй албайт да. Ооба. Салдан сүйлөйт. Анан өздөрү аябай эски тамда турушат да. Ошого бир жардам сурайт элек сиздерден. Балдары майда 4 баласы бар өзүнүн. Кызым иштей албайт, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген баласынан эч жака чыга албайт. Урматтуу телегөрүүчү, бул сиздер Таластан чалып атыпсыздар. Талас райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылсаңыздар, силерге тиешелүү боло турган жөлөк пулдар чегерилип берилиш керек да. Ооба. Телегөрүүчүлөргө эскертип кетейин, урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Айтматов райондук эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын жетекчилиги келип отурат. Мүмкүн болсо ошо район аймагындагы телегөрүүчүлөр болсо баягы суроону тактап аягына чейин жол алышат эле деген ойду айткыбыз келет. Дагы бир телегөрүүчү бар экен. Алло. Саламатсызбы? 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 Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз. Биз Таластан болобуз. Ооба. Анан мен кызым жана эле чалгамда, 2 кызы бар. Анан күйөөсү кайтыш болуп кеткен. Анан үйү жок. Мен апасы болом, апасынын үйүндө жашайт, менин үйүмдө жашайт, 2 кызым менен. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Жана байланышка чыккан эжек экен. Бул жана айтып кеткендей эле, эгер атасы жок болсо, буларга социалдык жөлөк пул ар бир баласына 3 миң сомдук жөлөк пул чегерилип берилиш керек. Андан тышкары эгер аз камсыз үй бүлө болсо, кирешеси 1000 сомго чейин болсо, мамлекеттик жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулду да чегерилип бериш мүмкүн. Кошумча дагы мүмкүн, эгер кирешеси жетпесе. 1200 сомдон ар бир баласына. Бул башкармалыкка кайрылыш керек да, эми кирешелерде ошол. Дагы бир телегөрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Таластан чалып аттым эле.
Ооба, сурооңуз болсо берсеңиз. Мен өзім 67-демін. Екінші группада алмайыппын. Ооба. Я. Угуп атабыз. Екінші группа. Анан жанагы жолдомо берип атат атпайбы ошо экинчи группаларга. Кыркты барсаңыз азыр. Рахмат, рахмат. Жооп бербейсиңерби? Азыр жооп беребиз, рахмат. Сиз бул таласта турсаңыз, Талас райондук татаалык өнүгүү башкармалыгына кайрылсаңыз болот. Мына ошо жерден жолдомолорду аласыз. 5 жылда бир, 5 жылда мүмкүнчүлүк бир жолдом. чектелген. Мүмкүнчүлүк экинчи группа болсоңуз сизге 10 күнгө чейин бекер путевкалар берилет. Мен ошол телевизорду алып айтамын, социалдык фонд алыш керек экен да. Соцфонд эмес. Социалдык Өнүгүү башкармалыгы. Социалдык өнүгүү башкармалыгына барасыз. Каядан? Электрондук очередке турат азыр. Өнүгүү башкармалыгы болот экен. Адреси кандай экенин да билбейт экенмин. Биздин телекөрүүчүбүз суроону канааттандырды болуш керек. Дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Мен Канайым Жумалин оğlum Эльмира Турашевна менен талайга. Алло. Угуп атабыз, эже, сурооңузду берсеңиз. Мен Эльмира Турашевна талайга иштерине ийгилик каалаймын. Ушул жумуштары ийгиликтер боло берсин, жакшылыктар боло берсин. Рахмат, рахмат, эже. Сурооңуз болсо берсеңиз. Рахмат. Биздин. Угуп атабыз, эже. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Талас районунун Алга районунан чалып жатам. Сурооңуз болсо берсеңиз. Я. Сурооңуз болсо, эже. Менин балам биринчи топто инвалид да. Биринчи топто инвалид. Ошого акчасын ассистенттикин алабыз, анан немесин алабыз да. Өзүнүн акчасын анан ошо жана башка өзүмдүн андан башка 4 балам бар. Ошолорго жөлөк бул чыгабы же чыкпайбы ошол жерде сурайын дегенде. Сурооңуз түшүнүктүү. Сиз балаңызга значит 8.000 сом и плюс ассистентке 6.268 сом алат экенсиз. Адан тышкары үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алыш үчүн сиз башкармалыкка кайрылыңыз. Ошо жергиликтүү башкармалыкта алар кирешени эсептеп көрүшөт. Эгер 1000 сомдон ашпай турган болсо, анда жөлөк пулда чегирип берүүгө болот. Рахмат. Дагы бир телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыңарбы? Мен Сапара Бакаята районунан чыгара уксаганамын. Сурооңуз болсо берсеңиз. Инвалидмин. 58 жаштамын. Анан кийин балам менен 10 жылдан бери квартирада жашайм. Анан балама 1200 сом жөлөк пул чыгат. Өзүм пенсия алам. Анан менин пенсиям көп деп балама аз чыгабы жөлөк пул. Рахмат, рахмат. Азыр жооп беребиз сизге. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу жардам размер 1200 сомдон адан ашпайт да. Жактан чегерилип берилген эме бул 1200 сом. Адан ашык төлөй албайбыз. Төлөй албайт. Пенсиянын өлчөмү булар соцфонддон алат окшойт. Биринчи группадагы болсо. Анда соцфонддон. Пенсия жөлөк пулга тиешеси жок болот. Пенсиялар доходко кошулбайт. Жакшы экен, анда кийинки суроолорго өтө берелик. Сүйүнчү жөлөк пулу кимдерге берилет? Сүйүнчү жөлөк пулу бул 2019 жылдан баштап аябай жакшы өнүгүп келатат. Бул автоматтуу түрдө төрөлгөн балдардын баарына берилет. Ал көйлүк алып аткан убакта эле ЗАГСтан
ошол акча сразу оформить этилет автоматически 3 күндүн ичинде кайсы банк болсо ошого счетторуна которулуп берилет. Которуп берилет, э? Ал 4000 сом мөлчөрүндө. Дагы бир телекөрүүчүсү бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Бизде Талас областынан чалып атат элек. Эмиреже сурообуз бар эле. Былтыр жана жөлөк пулду токтотуп, анан 100 000 сом алуу боюнча эме болбоду эле. Ошого биз былтыр арыз жазганбыз да. Жана 100 000 Социалдык келишим. 100 000 алуу боюнчачы. Ооба. Жөлөк пул токтойт деген да. Анан арыздыбыздан эч эме майнап чыкпай калат, ошо кандай болот болот я? Былтырдан бери арыз жазганбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңузга мындай деп жооп берет элем. Бул комиссия тарабынан каралат 100 000 сом өлчөмүндөгү акчалар. Былтыр Талас районуна канча берилген билбейт экен. Биздин Айтматов районуна 462 үй бүлөгө бердик. Быйыл дагы 420 үй бүлөгө берейин деп турабыз. А Талас районуна канча берилгенин точно билбейт экем да. Анын үчүн сиз ушу башкармалыкка барып арыз жазыңыз. Жергиликтүү бийликтерге да арыз жазасыз. Ошол жерде комиссиялар бар. Комиссиялар карап көрүп, эгер сизге уруксат бериле турган болсо, анда алсаңыз болот. Алса болот, э? Дагы бир телекөрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен суроо берейин дедим эле. Бериңиз сурооңузду. Менин биз Бакаевден чалып атабыз. Аха. Сурооңузду бере бериңиз. Кызымдын 5 баласы бар. Ооба. Эң кичүүсү 2-де, эң чоңу 11-де. Ооба. Эми ошол детский пособие чыгарышпайт. Бирок алганга укугу барбы пособие? Бул дагы бир жолу Дагы бир жолу айтып кетет элем, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен чыгат чыкпайт деп айта албайм. Себеби дегенде кирешени эсептеп көрүш керек. Анын үчүн Бакай Ата райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына барып кайрыласыздар. Алар кирешелерди эсептеп көрүп, эгер 1000 сомдон ашпай турган болсо, жөлөк пул чегирилет. Эгер адан ашып кете турган болсо, анда жөлөк пулдар чегирилбейт. Рахмат эжем. Биз кийинки суроолорго өтө берелик. Асырап алуу боюнча, асырап алуу багытында маалымат берсеңиз, кайсы учурда, кандай учурда асырап алса болот? Талас Ахметович. Саламатсыздарбы? Асырап алуу боюнча родственный туугандар арасында асырап алуулар болот. Бизде айрыкча көбүнчө бул жеңилирээк бүтөт да. Анткени жээндерин же немесин албаса ошо ата-энесинин макулдугу керек. Отказы мен тиги берип аткан кишиге мен макулмун асырап алганга жана фамилиясын, аты жөнүн өзгөрткөнгө деп. Ошонун негизинде эле бергенден кийин биз тараптан тийиштүү документтери таризөөгө чогултууга кагаздарды беребиз. Асырап алуучу медициналык справкаларды толтуруш керек. Анын ичинде наркотиктик заттарга тиешеси жок, туберкулез оорусу жок, ушундай өзүнүн талаптары бар. Ошону толтурат. Соттолгон эмес адамдар. Анан үй шартын эзептеп, неме кылып, анан кийин сот аркылуу чечим чыгарып берилет. Багууга мүмкүнчүлүгү барбы ошол жагын Ооба, ооба. Изилет. Анан экинчиси бул кээ бир жарандар бар. Баласы жоктор, багып алабыз дегендер атайын база түзүлгөн. Ошо базага келип булар электрон базада очерет турат. Ага чейин тийиштүү документтерин чогултуп, ошол жерге коюп коет. Анан ада ошо мунун баары бизде атайын адис иштейт. Купуялыгы сакталат да. Ошол соттун чечими менен чыгарылат бар. Бизге баягы жазуу түрүндө келген суроолордун дагы бири неберелеримди мектеп интернатына жайгаштырайын дедим эле. Ата-энелер мигранттар дейт. Мындай маселе менен кайрылгандар өтө көп. Балдар кодексинин 37 статьясында белгиленген кандай адам балдары мектеп интернатына, жатак интернатына жайгаштырылат. Биринчиден ата-энеси экөө тең кайтыш болгондор, ата-энесин экөө тең коркучандар, же ата-энеси экөө тең жоголгондор, же болбосо ата-энеси экөө соттолгондор сот тарабынан биздин башкармалыктын сунуштарыбыз менен изилденип, андан кийин чечим чыгарылат. Атак мигрантта жүрсө ата-энеси бар болсо буларга жайгаштырганга уруксат берилбейт. Телекөрүүчүдөн суроо бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп атабыз сизди. Сурооңуз болсо берсеңиз. Саламатсыз, мана
районунан берип атат элем бул эмигранттар жөнүндө. Угуп атабыз сурооңузду. Masalan биздин кызыбыз чет мамлекетте жүрөт. Күйөөсү менен ажырашып кеткен. Балдары чоң ата, чоң апасынын колунда. Ооба. Олорго кандай льготтор бар? Түшүндүрүп берип коюңузчу. Биз багып атабыз балдардын баарын. Чоң атасынын колунда калган небелер боюнча. Негизи бул өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп атат. Бир жакында сунуштамаларды берип атабыз. Балдарын чоң ата, чоң апасына таштап кетсе, же тайт энелерине таштап кетсе, эч кандай мындай ачыгын айтканда жеңилдиктер каралган эмес. Эгер кетип атканда документтерин тийиштүү пособияга же жөлөк пулдарга тапшырса, ошондо деле балдары, неберелери кайсы үйгө катталган саналып деп коет. Ошол үйгө тиешелүү доходдордун бар кирешелерин эсептелип жана эжекем айткандай 1000 сомдон ашпаса чегерилип берилет. Бизде дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Алло, суроо берсек болобу? Телевизорго. Суроо берсеңиздер. Кайсы жактан чалып атасыз? Таластан. Талас районунанбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз. Биз Таластан чалып аттык. Ошо пособия кандай эмелерге келиндерге берип атам го? Угуп атабыз эже, бериңиз сурооңузду. Ошо пособия кандай балдарга берилет? Менин кызымдын 3 баласы бар. Менин кызымдын 3 баласы бар. Ата энеси барбы? Бар, бирок пособия берилбейт. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Бар. Эгер ата энеси бар болсо, ишке жарамдуу болсо, алар в первую очередь жумуш издеп иштеш керек да, балдарын багыш керек да. Анан кээ бир үй бүлөлөр бар, үйүндө жатып эле жөн эле мамлекеттик жөлөк пулдарды ала бересиз деп айтып жүрөт да. Эми балдарды биз пособияларды кимге беребиз? Именно ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кирешеси жана айтып кеткендей 1000 сомго чейинки үй бүлөлөргө берилет да. Анын өзүнүн ата энеси да бар болсо, чоң ата, чоң апасы да бар болсо, иштеп аткан иштери бар болсо, эмгекке жөндөмдүү болсо, анда бул адамдар чында иштеш керек. Мыйзам жол бербейт. Мыйзам жол бербейт. Рахмат. Дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңуз болсо берсеңиз. Саламатсыздарбы? Сыналгыдан алысыраак турсаңыз эжеке. Биз Айтматов районунан чалып атабыз. Ооба, сурооңуз болсо. Айтматов районунан Чолпонбой айылынан. Угуп атабыз. Эжеме агайдын ишине ийгилик каалап коелу дегенбиз. Чолпонбой айылынан. Рахмат. Рахмат. Сурооңуз болсо. Эжеке, сурооңуз болсо берсеңиз. Суроо жок, ийгилик каалап коелу. Рахмат. Рахмат. Айтматов районунан бир телегөрүүчүбүз байланышты. Убактылуу эмгекке жарамсыз жанагы баракчалар менен иштөө же болбосо кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдардын өлчөмү канча деп суроо берилген экен. Азыр телегөрүүчүбүз бар экен. Буга жооп берип койсок. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизден. Биздин жанагы саламаттылык биздин Сапаралиев. Таңыбыз жок. Анан ойого там керек болуп атат эле. Суроо кандай болду? Бул Рахмат. урматтуу эжеке, биз там андай аны сиз айыл өкмөттөргө барып кайрылыңыз, администрацияга барыңыз. Биз андай там жактарды караганга укугубузда жок, андай полномочиябыз жок да. Администрация деп Дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз, сурооңуз болсо берсеңиз. Пособие боюнча айтасыздарбы? Ооба. Социалдык камсыздоо жөлөк пулдар боюнча. Мен менин 5 баласы менен да. Ооба. Экөөсү иштейт иштерде. Келин бала менен эң кичүүсү 11 ай. Ооба. Анан кийин 2,5 жаш, анан кийин 6 жаш. Анан 7 класска 5 баласы.
Ооба. Өстөр иштейдикчи де, мен чалатасы болом. Жалабасы менен экөөбүз чогулуп барабыз. Ооба. какканча болот? Пособие ала албайт да, барса эле. Кайсы райондан чалып атасыз? Талас районунан, Час базар районунан. Суроо түшүндүр да. Рахмат сизге. Суроо түшүнүктүү. Бул мындай болуп атат да. Эми бүгүн эртең эле силерге барып чыгарып берет деген сөздөн алысмын. Башкармалыкка барып кайрылыңыздар. Алар кирешеңиздерди эсептеп көрөт. Пенсия пособиялары кирешеге кирбейт. Бирок үлүш жерлер болсо алар кирешеге кирет. Адан тышкары малдары болсо малдар да кирешеге кирет. Ошолордун баарын эсептеп көрүшүп, эгер 1000 сомго чейинки киреше болуп турган болсо, анда жөлөк пул чегерилет. Телегөрчүбүз байланышка чыкты. Жанагы суроо боюнча. Убактылуу эмгекке жарамсыз боюнча жөлөк пулдар бул республикалык бюджеттен каржыланып берилет. Бул 1 январь 2024 жылы бул жөлөк пулдун өлчөмү көбөйгөн. Буга чейин ушул жөлөк пулду эсептеп жатканда 1000 сом өлчөмүндөгү акча менен эсептешсе, азыр 2000 сом өлчөмүндөгү каражат менен эсептешет. Мындайча айтканда, буга чейин 3600-3800 сом алып келсе, бүгүнкү күндө 7500 сомго чейин алышат. 1 январдан тартып. Рахмат. Телегөрүс бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңуз болсо. 16 жаштагы кыздарга чыгабы, чыкпайбы пособие? 16 жаштагы. Жөлөк пул өзү 16 жашка чейин берилет. 16 жаштан кийин жокпу? Мунун 16 жаштан кийин берилбейт аларга. Рахмат. Дагы бир телегөрүүчүбүз. Саламатсызбы? Суроо берсеңиз. Сурооңузду берсеңиз. Эжеке, тура шаны. Ооба. Кактан чалып атат? Кайсы райондан чалып атасыз? Кайсы райондан чалып атасыз? Мен Аралдан чалып атам. Талас районунабы? Ооба. Ачырада балдар иштей болуш керекпи? Дәрс керек үйдө. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Туура, балдар үйдө жатпаш керек, иштеш керек. Үй бүлөнүн багышы үчүн баары иштеш керек. Ошол иштеген кирешелердин баарын эсептеп көргөндө жана айттым. Эгер 1000 сомдон ашып кете турган болсо, жөлөк пул чегерилбейт. 1000 сомго чейин болсо, анда жөлөк пул чегерилип берилет. Рахмат, дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сурооңуз болсо берсеңиз. Мен суроомду 4 балама пособие алчымда, анан бирөө 4 балама пособие алчымда. Ооба. Анын олусу 16га чыгып, жерди участокто эсептегенде ар бир балама 7 сомдон ашык болуп калып пособие чыкпай калды. Кайсы район? Кайсы райондан? Алас районунан. Жана эле мен 100 миңди алайын десем, анда бербейт окшойт. Ашып кетти. эгер 1000 сомдон 1 сом ашып кетсе дагы жөлөк пул берилбейт. Бул мыйзамда ошентип каралган да. Ошого жооп берип койдуңуздар. Рахмат. Эгер кирешесин эсептегенде 1000 сомдон 1 сом ашып кетсе дагы жөлөк пул чегерилбейт ал үй бүлөгө. Демек, социалдык келишим дагы. Биз азыркы бүгүнкү күндө социалдык келишимди именно ошо жөлөк пул алуучуларга берип баштадык да. Эгер кийинчерээк ушу социалдык мамлекеттик үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунан тышкары доходу бар үй бүлөлөргө берилсин деген мыйзам боло турган болсо, анда аларга да бере баштайбыз. Азыркы күндө только жөлөк пул алуучуларга берилет. 4 баласы болсо чыгып атканда, 1 баласы чыгып кеткенден уже кирешеси ашып кетти да, ошон үчүн токтоп калды да. Дагы бир телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңуз болсо берсеңиз. Кайсы жактан чалып атасыз? Талаштарынан. Угуп атабыз. Менин кызым Матайночкада, анан Талаштарынан. Менин кызым Матайночка, ушулардын пособиясы көбөйгөн жокпу деп сурайт дегенде, 1200 эле бир талабасына бирөөгө. Бизде, урматтуу телегөрүүчү, Матайночка деген пособия жок. Баарына тегис үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу. Бул 1200 сом өлчөмү, көбөйгөн жок.
Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы, сурооңуз болсо. Мен мынча жиночка болом. Талас шаарынан чалатам. Ооба. Мен деген кызым 1 жашка чейин пособие алдым. Андан кийин өзүм государственный жумушта иштегендиктен чоң апам тиреле ал кезде. Чоң апаңардын пенсиясы бар, өзүңөрдүн айлыгыңар эчтеңден ашат деп туруп токтотуп койгон эле да, кыскартыпчы. Ооба. Азыркы учурда чоң апам жок, каз болуп калды. И мен кызым менен эле жалгыз жашайм. Азыркы учурда ошо мен гос жумушта иштебеймин да. Мен азыр пособияга алып коюп, жазылып коюп, кайрадан гос жумушта иштеп калсам ала аламынбы? Жалгыз эле кызым бар, өзүм жалгыз коймун. Жок. Эгер сиз мамлекеттик кызматка иштеп калсаңыз, сиздин кирешеңиз болот. Ал киреше 1000 сомдон ашып кетет. Андай убакта жөлөк пул чегерилбейт. Берилбейт, э? Ата-энесинин пенсиясын эч качан кирешеге эсептебейт да. Жок, буга чейин 2000 Мурдараак болсо. 2018-жылга чейин Эсептелген да. пенсиялардын баары доходко кирчү да. Азыр жок, азыр 2018 жылдан кирбейт. баштап ал жөлөк пул неме пенсиялардын баарын доходдон алып салган. Жакшы. Могу келинчегим кайтыш болгон, 2 бала бар, пособие алса канча алат, пенсия алса канча алат дейт. Телекөрсөтмөдөн суроо. Келинчегим кайтыш болгон дейби. Кайтыш болгон дейт. Бул жанагы ата-энесинин бирөөсү ажыраган деп, ар бир баласына 3000 сомдук социалдык жөлөк пул алышат. Ар бир балага 3000 сом. Ар бир балага 3000 сом. Рахмат. Дагы телекөрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз, сизде сурооңуз болсо. Айтайын дегенде, менин 4 балам бар. Алдыдагы 13-тө. Ооба. Адан кийинкиси 8, адан кийинкиси 6-да, адан кийинкиси 1 жашка чыкты да. Мен айлыгым өзү 12 000. Кайсыл гос жумуштабы сиздики? Охранада. Чатта. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Bunun 3 balası. Aha, рахмат. Siz özünüz 12 000 сом айлык алат экенсиз. 3 балаңыз бар экен. Келинчеңиз бар чыгар. Өзүңүз ошо менен 5 о болуп атат. 12 000ди 5ке бөлсөңүз 2 000ден да ашып кетип атат да. 1000 сомдон ашып кеткенин буга уже жөлөк пул чыкпай калат. Жөлөк пул чыкпайт. Грубо эсептегенде делечи. Дагы бир суроо келиптир, телекөрсөтүп байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңуз болсо берсеңиз. Мен суроо берейин дедим эле жанагы атасы жок да менин кызымдынчы. Ооба. Анан карточкаларды которгула деп атат да. Сыналгыдан алысыраак турсаңыз. Ошо чынбы чын эмеспи ошо билейин. Карточка боюнча дейби. Карточкаңыздын сроогу бүтүп калган окшойт да. Ошон үчүн которгула деп атат. Атак. Андай деле требование жок. Же банкка которгула деп атыр, мамлекеттик. Эгер почтадан алып атсаңыз, ал болбойт. Ал азыркы күндө бардык банкоматтарга өткөзүп через банк болуп атат да. Ошон үчүн банкка котору деп айтып аткан чыгар. А эгер почтадан алам десеңиз, ал болбой калат го азыркы күндө. Бардыгы банкомат боюнча карточка менен алынат. Дагы бир телекөрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңуз болсо берсе. Мен суроо мындай да, мен деген эжекем бар эле, жалгыз кою да. Ооба. Ошого жөлөк пул чыгарганы келгенде эле дайыма сен атаңдын үйүндө турасың, сени атаң багат 3 балаң менен деп эле эме кылат да, жөлөк пул чыгарбай аябай кыйнашат да бияка келишипчи. Ошол эле учурда айылда андан байлар, мисалы коро малы бар, үй жайлары барлар алат да. Кайсыл райондан чалып атасыз? Талас районунан Кайсы? айылында турат. Калбай эле. Анан ошо чырылдап, ар чуркап, бер чуркап жүрүп, жакында эле чыгартты да пособиячы. Ооба. Анан ошол айтарында негизи ошондой комиссия келгенде байларга берет да, ушундайларга эмнеге бербейт? Түшүнүктүү сурооңуз. Азыр сиз пособие алып аткан турбайсызбы? Анда значит Өткөрдүк. өткөзүп койгон чыгат да. Бул жерде суроо бар экен. Эпилепсия менен ооругандар пенсия ала алабы дейт.
эпилепсия. МСЭКтин заключениясы болсо пенсия аласыздар. Дагы бир теле көрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сурооңуз болсо. Биз Таластан чалып элек да. Эменичи, мына кайнене менен кайнатам иштейт да. Ооба. Ошол эктин эмесине карап туруп бизге пособие чыгарып атат да. Ошондо кандай болот? Эгер Биз сиз иштебейбиз, жолдошум экөөбүз дейбиз. кайсы район? 2 кызым бар да. Кайсы райондан чалып атасыз? Талас. Талас районунан. Талас району. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчү, Талас району. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. урматтуу теле көрүүчү, сиз эгер ата энеңиз менен чогуу турган болсоңуз, кирешелердин баары чогуу эсептелинет. Ата энеңиз иштей турган болсо, доход кошо киреше болуп эсептелинет, ал зарплаталары, ошон үчүн сизге жөлөк пул чегерилбейт. Айлык акысы эсептелет, бирок пенсиясы эсептелбейт. Пенсиясы Бир эсептелинет. кана деп коет да, азыр санарп деп Азыр киргизилген да. түндүк болуп атпайбы бардык жерде? Түндүктөн чогуу иштеп, чогуу турган болсо, анда чыкпайт бул белгилер. Бир адресте, Бир канча кишинин фамилиясы ошолордун баарын текшерет да, кирешелердин баары чачылат. Анан ашып кетсе түшпөй калат. Рахмат. Дагы теле көрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңуз болсо берсеңиз. Эл суроосу менен. Угуп атабыз сизди, сурооңуз болсо. Мен Талас областына карап Айтматов районунан болом. Угуп атабыз. Мен кызым турмуштан чыгып, анан сот аркылуу кайрылган, алимент төлөйм деп. Алимент төлөйм дедилер, тиги макул болуп, ошол жерде бир адвокат бар, ошол аркылуу тиги тургандар экен. Бул алиментти отказ берсең, мен баламды ата конусунан ажыратып берем апасына деген. Анан алименттен отказ берди, тигил кайра болбойт да, мен алимент төлөйм деп кайра сот менен акылдашып коюшту да. Мен бул ошол кандай алып кетсек болот эле. Детский чыкса болобу же болбойбу? Мата одиночка болот. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Бизде жана айтып кеткендей эле жалгыз бой эне деп өзүнчө жөлөк пул жок. Эгер алимент ала турган болсо, алименттин өлчөмү киреше болуп кирет. Жанагындай эле эгер кирешеси Жөлөк киреше болуп эсептелет, э? алимент киреше болуп эсептелинет. Эгер жанагындай болуп 1000 сомдон ашып кете турган болсо, анда чегерилбейт ал. Ар бир баласына 1000 сомдон ашык алимент алса, анда ашып кетет да. Энесинде кошо эсептелинет. Дагы бир теле көрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Сурооңуз болсо берсеңиз. Ооба. 19 январда төрөгөм. Анан жолдошумдун паспорту бүтүп калды да. Анан кийин паспорту бүтүп калып, көлүк ала албай калдык да. Анан сүйүнчүнө көлүк паспорт тапшырсак кайра. Анан сүйүнчүндө кайсы убакка чейин чегерип бере берсе болот? Канча убакка чейин? 6 айга чейин. 6 айга чейин ала алат экенсиз. Алсак болобу? Ооба. Рахмат анда. Биздин теле көрүүчүлөрдүн дагы бир суроо. Менин балам менен келинимдин 2 баласы бар, эч жерде иштешпейт, биз менен турушат дейт. Жанагы эле суроо кайталанса керек. Дагы бир теле көрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Менин мындай суроом мындай да, менин 5 балам бар да. Ооба. Анан биз деген 10 жылдан бери тамды эми салып бүттүк да, адам мурун тамыңар жок экен деп, документиңер жок, тамыңар жок деп бизге пособие чыгарбачу да. Ооба. Азыр 5 балам бар, анан кийин тамга киргенибизге 2 жыл болду, толук бүт элек. Анан кийин келишип эле силер пособие чыкпайсыңар, тамыңар бар турбайбы деп чыгарбайт да. Ушуга жооп берип коесуздарбы? Рахмат. Кайсы район? Кайсы райондан чалып атасыз? Айтматов районунан, Чолпон районунан чалып аткам. Фамилиясын неме алып коесуз? Мелчин. Бул мындай да, буга чейин биз түндүк программасын карачак эмеспиз. Азыркы күндө түндүк программасы аябай жакшы иштеп атат. Эгер силер түндүктө өзүңөр ошол үй бүлөгө отуруп, жанагындай эле айтып кеткендей кирешелерди кошо эсептеп көрөбүз. 1000 сомдон ашпай турган болсо, жөлөк пул чегерилип берилет. 1000 сомдон ашып кете турган болсо, Чолпон Байта чейин бойло ар бир үй бүлөгө бир жанга 50 сотуктан жер үлүштөр бөлүнүп берилген да. Булардын может быть кирешелери ашып кетип, ошон үчүн берилбей жатыр. Рахмат. Дагы бир теле көрүүчүсү бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло.
Ала саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, сурооңуз болсо. Биз Талас шаарында турабыз. Ооба. Ала. Угуп атабыз сурооңузду. Биз Талас шаарында турабыз да. Анан 2 жылдан бери пособие албай жүрөбүз. Эмне себептен? Кайсы? Кайрылып көрдүңүздөрбү башкармалыкка? Биз негизи шартка байланыштуу биз үйүбүздү алдырып койгонбуз. Анан башка эмеге, короче, эме болгондо Талас шаарында турчу, учетубуз Талас шаарында. Кайрылып көрдүңүзбү башкармалыкка? Кайрылганбыз, бирок учетко отуруп келе деген, бирок биз Талас шаарында турабыз, бирок жашаган жерибиз эмес учетубуз Таласта болгону менен Эмне себеп болуп атат? биз болсо биякта Алексеевка жакта турабыз, бирок жашаган жерибиз квартирада. Жөлөк пулдар фактически жашаган жеринен берилет да. Эгер сиз Алексеевкада турсаңыз, ошол жакка учетко ошол жакка учетко турушуңуз керек, түндүктөн көрүнүш керек. Мына ушул Алексеевкада жашап атыр, мынча баласы менен деп. Ошо менен изилдөө актыларын түзүшөт да анан кийин. Жанагындай кирешелерди эсептеп көрүш. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктап бара жатат. Бизге баягы келген суроолордун дагы бири келиндин баласын таштап мигрант болуп кетти. Балам экөөнүн никеси жок, кантип көйлөк алсам болот дейт. Мындай бизде Айтматов районунда көйгөйлүү маселелер көп болду. Бир 3 жылда изилдеп бир 41 бала катталганда көйлөк жок, ошонун 39-ун алып бердик да. Бул жерде түшүнүктүү да. Эгер баласы менен эгер никеси жок болсо, баласына, небересине, атасына жазылган көйлөк алып бере албайт. Мунун апасын табыш керек, апасынын паспортун таптырыш керек да. Эгер апасы телефондору бар болсо, бизге кайрылып берсе, биз Москвага чыгып, өзүнүн паспортторун алдыртып, апасы жок деле жалгыз эне катары алып берсек болот. Мындай случайлар көп болгон. Рахмат. Дагы теле көрүүчүбүз бар. Алло, саламатсызбы? Чок, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Угуп атабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз. Мен суроом, мен улуу баламды 16 жашында аттып, Сурооңузду берсеңиз толук. 16 жашында аттып, бир бөлөгүн алдырганда, Ооба. анан кийин ошого питектен неметсек чыгарбай койгон. Мындай жөлөк пулдай кылып акча чыгарбай койгон. Эми бирке жумуш кылса эле белим деп калат, бели ооруйт, бөлөгү атышып кетеби, билбейм, ошону эч эчтеке кыла албайт. Ошого кандай бөлөк пул чыгарсак болот? Рахмат. Түшүнүктүү сурооңуз. Биз мыйзам чегинде МСИКтин заключениясынын негизинде чыгарат да. Анын заключениясы жок болсо биз чыгара албайбыз. Көрсөтүш керек больницага. Больницага барып көрсөтүш керек. Документтерин чыгыш керек. Рахмат. Бизде дагы бир суроо бар. Багууга жана көзөмөлгө дайыма муктаж болгон жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балага канча сом берилет дейт. Ушул боюнча. Бул боюнча айтып кетсем, биз буга чейин биринчи 2019-жылы чыккан бул. 4900 сом өлчөмүндө төлөнүп берилчү. 2022-жылдын 1-июнунан баштап bunun өлчөмү көбөйүп 6268 сом өлчөмдө төлөнүп атат. Бул боюнча. Рахмат. Дагы бир теле көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңуз болсо. Анан бизде больницадан чыкканда чүйүнкүнү 4,5 жаш берилип, поштого жак 4 миң берип койго, бул кандай? 4000 сом өлчөмүндө. Адан ашык берилбейт. 4000 сом. Бардыгына тегиз. Бала төрөлгөндө 6 айга чейин 4000 сом. Сүйүнчү пул берилет. Жаңылыш болсо керек, 4,5 деп атпаганда эмес 4,000 сом. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушуну менен соңуна чыгып баратат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сурооңуздар болсо, ушул WhatsApp номерине жазып жөнөтсөңүздөр, биз эфирден кийин жооп алып бергенге аракет кылабыз. Бүгүн биздин эл сурасын түз эфирде
Айтматов райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Райымбекова Элмира Турашевна жана ушул эле башкармалыктын үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн башчысы Асанбеков Талай Асанбекович сиздерден келип түшкөн суроолорго жооп берди. Негизинен Айтматов райондук башкармалык болгону менен бүгүнкү суроолордун көпчүлүгү Талас району, Талас шаары, Бакай Ата районунан болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки берүүбүзгө чейин аман болуңуздар.